Келебиз дагы Command Shift B баягы эле Flutter New Project жосом Dart кылсак деле болот, ал эч кандай айырмасы жок. Эч кыл бир нерсе. Application анан буну каяка курайт дейт? Курс 15ке эмес, биздин десктоптун ичиндеги AppITC Projects'ın ичине. Ушунун ичине кур дедик. Бул Flutter Applications 1 деп кете берсин, себеби аты азыр маанилүү эмес. Мен буну удалт этем кийин. Бизге проект келди. Келди дагы эми биз ушундан түзбөйбүз. Ушул жерде майнер керек да, каяка түзүп атканыбызда. Муну мындай алып турайын дагы. Муну ачайын. Bunun içinde Flutter Applications 1 деген бар. Мен дагы бир проект түздүм буга. New Project Applications. Бул дагы API-сынын ичине. Бул уже Flutter Applications 2 болсун, Бул дагы кетти. Азыр мен могул жактагы терминалдан git init деп жазып койсом, ал жалаң гана могул Flutter Applications 2ге тиешелүү болуп калат. А мен аны кандай кылышым керек? Мен могул жалпы AppITC Projects дегенди алышым керек. То есть git деген мөйдө туруш керек. Суроолор барбы ушул жерде? Балким бир аз түшүнүксүз болуп калды окшойт. Flutter Applications 2 деп турат. Мен мындан бир шаг аркага кетем. CD деп туруп, бир шаг аркага кетсем, не болуп калды? AppITC Projects деп калды. Моога келип, мен азыр моога келдим эмичи? Тура деске келдим. Анан өзүмкүнө келдим дагы бир new project, new repository кылам. Бул жака AppITC Projects деп жазып, анан public боло берсин, create боло берсин. Алып туруп биздин сабагыбызга кошуп коелучу, бүгүнкү сабакка. Анан кийин немесин, түшүндүрмөсүн жанына жазып коебуз. Буну дагы алалы дагы. Бияка коюп коелу. Муну кайда жакпайм. Азыр келдик, AppITC Projects дебиз терминалда, ушуга маани беребиз. Анан бул жакта git init десек, бул келди дагы могул AppITC'нин ичинде эмне бар болсо, ошонун баарын алды. Карасаңыздар, git деген папка түз келип калды. Ушул папканын ичинде биздин версияларыбыз баары бул жакта катат. Могул git деген папканын ичинде катат. Анан бул жакка келип, эмне кылдык биз? Могул Flutter Applications жашыл болуп калды азыр, Flutter Application 2 жашыл болуп калды, баары кошулду да. Git add кылабыз. Git add точка койсок, бул баарын алат. Файлдын атын жазып койсок, бир эле файл алат. Точканы бердик. Анан бул жактар негизи жашыл келип калыш керек. Эмнеге жашыл келген жок? Себеби биздин гитибиз, могул git папкасы могул жакта жок. Мунун бир аркасында да. То есть могул жерде. Мына жерде карасаңыздар, мына Flutter Applications 1 дагы, 2 дагы жашыл. Бул жакта жашыл көрүнгөн жок. Ошону көрсөңүздөр, коркпоңуздар. Бул бир шаг аркада болгон үчүн, баарын окшой алгандыгы үчүн бул жакта көрүнбөйт. Могул git деген папка каерде болсо, ошол жерден баштап көрсөтөт. Анан бул жакка келип туруп, git commit -m added to projects. Бул жакка келсек, уже жашылдар кетти. Анан бул жакка git commit - анан могул эме main деген branch түзөлдү. Бунусун өзгөртпөй эле коелу. Main десек, уже бул жакка могул жакта көрүнбөйт. Бул жакка келсеңиздер, main деген branch көрүнүп калат. Бул репозиторийге байлайбыз. Бул жакка келип туруп, буну жазып жиберебиз. Анан бул жакка келсек, уже бизде 2 проект келип калат. Үчүнчүсүн кошсок деле, эмне кылабыз? Келебиз. Flutter New Project, Application, AppITC Project бул дагы, Flutter 3-чү проект. Окей. Бул келди. Келгенден кийин бул жакка келдик дагы. Бунун гити могул Flutter Application 3-түн ичинде эмес да. Ошон үчүн мен бир жолу мындай чыга алам. Чыксам, ага AppITC Project келип калат. Могул git ушунун ичинде. Эми ушунун ичинен мен башкара берем аны. Git add деп, git commit -m added кырсыздар 3-чү project кошулду. Git push. Уже келдик дагы. Мына 3-чү проектке келип калды. Git'тин жакшы жери эмне? Бул жакка келип, мына жакка келсеңиздер, 3 жолу commit болгон дейт. Биз 3 жолу жибериппиз.
ар бир жөргөндө эмне кылгандыгыбызды көрсөк болот. Мисалы могул жака келсек, бул коммитте мен эмне кылыпмын? Могул жакшыларды кошуп турмун. Бул балким эмеде жакшыраак көрүнөт. Version control системде. Могул жака келсек, 7 commit, анан могул жака келип ар бир коммитте биз эмне кылдык? Мисалы могул edit empty line деген коммитте эмне кылдык деп мону бассаңыздар, болгону могул бир эме кошуппуз. Ушинтип көрсөк болот. Мунун дагы бир жакшы жеричи. Main data өзгөртүлдү, VS Code дейт. Бул адам эмне кылдык эле? Мынтип могул кызыл болгондор өчүрүлгөндөр, могул жакшылар кошулгандар, мынтип келип көрсөк болот ар бир коммитибизде эмне кылганыбыз. Ошол версия ушул да. Биз качан эмне кылганыбызды версиясы менен эме сактап коет. Мисалы ошол эле Flutter'дын эмесинде, Flutter'дын өзүндө 36.500 коммит бар экен. Ошонун ар биринин тарыхы сакталган. Окей, version control система айтылды. Git, GitHub тааныштырылды. For beginners деп. Андан кийин могул видеону көрүп келиңиздер. Ошол Git, GitHub боюнча 17 мүнөт орто эле видео. GitHub боюнча айтылдык, эмнелер болот? Git init айтылды. GitHub боюнча айтылдык. New repository деген айттык. Могу плюс иконканы баягыны могул жактан басасың депчи. Commit айтылдык. Staged committed деген айтылдык. Бир файлды кошконду айттык, бир файлды айтсак, могу about file деп кошпойбуз, файлдын атын кошуп. Эгер баарын кошкубуз келсе, точка коюп коебуз. Git status деген нерсе бар. Мисалы, могул файлды өзгөртүү кылдым да. Git status десем, монитор көрсөтүп турат. Эми муну бияктан колдонбойбуз да, биз муну бияктан могул жака эле келип туруп, могул жактан көрө алабыз. Бул ушул эле нерсени айтат. Анан бул дагы нерсени өзгөрткүм келсе, мен бuyакта айтам. Бул кайра аркага алгың келеби дейт, дискард кылгың келеби дейт. Окей, алып коем. Ошол git status деген баягы бuyактан өзгөрүүлөрдү көргөнүбүз үчүн эле ошол git status да негизи. Буларды айттык. Push'ты айттык. Бир репозиторийге байлаганды айттык. Branch түзгөн, анан ал branchти GitHub'га жүктөгөндү айттык. Могул жерден эмени жакшы түшүндүрүп бериптир. Мисалы, бир branch бар. Мисалы бир проект бар да. Ал проектте аябай көп коддор бар. Аларды бузуп алыштан коркобуз. Анан ошол убакта эмне кылабыз? Бир нерсе кошуш үчүн бир branch ачабыз. Ал branchти кошобуз. Качан ал бышканда анан кошуп коебуз. Эгер бышпаса, анан токтотуп коебуз. Биздин главный дагы main'деги коддорубуз бузулбай тура берет. Могул test branch анан main branch деп коюптур. Main branch'теги коддор тура берет, эч ким бузбайт. Алар ишеничтүү тура берет. Биз тест branch'те баардык өзгөртүүлөрдү киргизе беребиз. Анан качан өзгөртүүлөрүбүз ишенимдүү болгондо, тесттен өткөндө, баардыгы окей болгондо, анан кошуп коебуз. Ошого git merge деген бар. Болду ошол.